Нарын эли өзү шыктуу болот да ар кайсыларга. Жана жибек жолунда да эметкенде ошол коммерция, соода саттыкка негизделип ынтымагы катуу, ошо соода саттыкка шыктары бар болот да, ошондой эл болот өзү. Нарындын чөбүн жесе, асыл тукум жандык жесин. Эти да кымбат болуш керек. Нарындын эти деп өзүнчө бренд чыгарышыбыз керек. Нарындын кымызы деп бренд болуш керек. Кыргызстанга гана эмес, дүйнө жүзүнө аны чыгара турган жерлерибиз бар да. Bundan сырткары нарында эмне бар? Нарында мөңгүлөр бар, тоолор бар, суулары бар, ГЭСтери бар. Анан жаңы ГЭСке дагы курганга дагы шарттары бар. Азыркы учурда нарында университет бар. Ошонун баарын кошкондо нарын жергесинде жаңы экономика түзсө болот. Кандай экономика? Илгертеден бери нарындын жигиттери ат минип мал бакчы. Азыркы убакта биз сунуштайбыз. Интернетти минип маалыматты баксын. Ушул шарттар нарын жергесинин шарты. Суулары, мөңгүлөрү, мээлим климаты, дата-центр курууга баардык мүмкүнчүлүктү берет. Дата-центр деген эмне? Бул маалыматты сактап, анан маалыматты сатууга услугалар кылса болот. Бул электрондук соода саттык. Илгертеден айтып кеттик, нарындын эли соода саттыкка жакын болсо, өзгөчө ат баштылыктар жакын. Нарындын этин бренд кылып, нарындын кымызын бренд кылып, нарындын асыл тукум малын бренд кылып, бирок ошол учурда эле жаңы электрондук коммерция, маалыматты сактоо, анан маалыматты сатуу системасын койсок, жаңы экономика жаралат. Эми ушул мүмкүнчүлүктөрдү түзүш үчүн бизде көз караш да бар, пландарыбыз да бар, анан ким жасай турганы да бар. Ошону жөн эле өздөштүрүп шарт түзүп коюшубуз керек.